Bir adam kavuş gibi olur denmeli. Bir adam çok olur. O kamışın ağzına geçerek bir oldu. O ilk adam olacakta. İlk aldığında bir adam. Көп жылдар бою элдин жүрөгүндө бийликке болгон ишеним өчкөн, мамлекеттин өнүгүшүнө, адилеттүүлүккө, эл үчүн шарттар түзүлөрүнө болгон үмүт таптакыр үзүлгөн эле. Бирок 2020-жылы Кыргыз элинин үмүтүн кайра тутанткан тарыхый бурулуш болду. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев эл ичинен чыккан эки достун эл үчүн болгон чоң миссиясы башталды. Алар элдин үнүн угуп, элдин муңун угуп, эл менен бирге көтөрүлүштү. Алар коррупциянын кекиртегине жабышты. Улуттун байлыгын жегендер жоопко тартылды. Мамлекетке миллиондогон каражаттар кайтарылып, кумтөр сыяктуу гендер элге кызмат кыла баштады. Тажикстан менен чек ара маселеси жылдар бою созулган көйгөй акыры чечиле баштады. Кыргыз жергеси такталып, эл тынчуктай турган шарттар түзүлдү. Садыр Жапаровдун реформалары башкаруу системасына тазалык, тартип, элге жакындык алып келди. Ар бир аймакка, ар бир жарандын үнүнө көңүл бурулуп, мамлекет эл менен эсептеше баштады. Камчыбек Ташиевдин коопсуздук жаатындагы чечкиндүү кадамдары, аскерге күч, чек арага бекемдик, элге ишеним берди. Бул экөө Кыргыз элинин үмүтүн кайра жанданткан. Алар Кыргызстандын жаркын келечегин курушууда. Үмүт жанданды, ишеним кайра кайтып келди. Кыргыз мамлекети өз жолунда, өз күчүндө. Күч бар кезде биригип бир муштумга корсак экен көпүрө кыргызым. Сен өлбөйсүң, артыңда изин калса. Сен жашайсың, тарыхта ишин калса. Ташты талкан кыла бер сапарыңда, темир кессең, мокобоз мизиң барда. Азыр эми УКМКнын жетекчиси болуп Камчыбек Кыдыршаш оңдоп койду деген алабыз. Мына биз МЧСте министр болуп турганда да иштешкен мен райондо эле. Ошондо МЧСтин акыбалын кандай кылып оңдоп койгондо мына областтагы имараттары азыркыга чейин ошол боюнча турат. Кирсең азыркы ремонттордон да жакшы ошол мезгилде кылган МЧСтин зданиялары да көрдүңүз жетекчиден кандай нерсе. Ошондо жөнөкөй эле силердегидей министр болгон. Ошол мезгилде МЧСти кандай деңгээлге чыгарганда мына райондордо иштете элекпиз. Күндүгө 2-ден 3-төн мостторду бүтүрүп, МЧСтин зданиялары ачылып, оңдолуп, техникалар келип, ошол мезгилде мына 2008-2009 жылдар ошондой МЧСте өзгөрүүлөр болгон да. Мына сиз министрсиз, өкмөттүн мүчөсүсүз. Тез чечкиндүү кадамдарга барып туруп, маселени чечпесеңиздер болбойт. Мынтип отура беребиз. Рахмат. Артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Кыйналып, азыр акыркы операциясына $31,000 каражат керек экен. Эжеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп силердин алдыңыздарга келип отурган үчүн колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мухаммед Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенде сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. Бийлик түшүндү болуш керек. Камоолор менен, сабоолор менен, коркутуулар менен, керек болсо өлтүрүүлөр менен дагы чындыкты жаап жашыра албайт. Айды күндү алакан менен жаап жашыра албайсың. Шебеген капка ката албайсың дегендей, чындык качан болбосун, каяктан болбосун калкып чыга берет. Бүгүнкү күнгө чейинки кылып аткан бийликтин чечимдери, кадамдардын артында биздин улуттук кызыкчылык сакталып атабы, сакталбай атабы, ошонун баарын 1,5 жыл мурун биз ачык айтып жаман көргөнбүз. Бүгүн мына туу чокусуна келди, жетти, чечилгенин көрүп атабыз, жерлерибиз кетип атат, кумтөрдүн жыйынтыгын көрдүк, кимге иштеп атат, алтындын дайыны жок, ал боюнча отчет берүүдөн баш тартып атышат. Биз болгон ачык айкындуулук, кумтөр элге өттү деди, демек эл билиш керек да чындыгын. Элдин пайдасына чечилип атат деди,
ошол эле Баткен маселеси, чек ара маселеси ошол эле кемпир абад элдин пайдасына, жердин пайдасына чечилди деди. Анда протоколдо эмнеге жаап жашырат? Элдин пайдасына чечилсе, эл билсин да, эл өзү тазалап алсын. Пайдабызга чечилдиби же пайдабызга чечилген жокпу? Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Бүгүнкү актуалдуу жаңылыктар менен бүгүн бөлүшмөкчү болуп турабыз. Анда эмесе назар салып, биз менен бирге болуп туруңуздар. Бүгүн Оштун Кара Суу районунда жаран кайненесин өлтүрүүгө, аялын уруп сабоого шектелип кармалганын билдирди. Ош облустук милициясы ушундай кабар менен бөлүштү. Окуя боюнча 20-июнда милицияга маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган. Маадай аймагынын тургуну үйүндө аялы менен кайненесин уштуу нерсе менен сайганы, натыйжада аялы денесинен жараат алып ооруканага жеткирилгени, ал эми кайненеси окуя болгон жерде каза болгондугу маалым болгон, деп жазылат маалыматта. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталды. Кылмышка шектүү катары Кара Суу районунун 34 жаштагы тургуну КА кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Буюрса туугандар, ушул боюнча кененирээк видео тартып, сиздерге маалымат бергенге аракет кылабыз кийинкиде туугандар. Азыр ушул боюнча өз оюбузду айта кете турган болсок, акыркы күндөрү ушундай зордук зомбулук күчөп, аябай эле мындай таң калыштуу, аябай эле мындай коркунучтуу окуялар өтө эле көп чыгып атат туугандар. Бул өтө коомчулукта резонанс катары кабыл алынып атат да. Азыр болсо ушундай өтө бир жаман иш болуп тур да бул жерде дагычы. Анан ошол каза болушуп байкуштар. Азыр ошо камалып катуу тергөө жүрүп аткан ошол экен. Урматтуу эркектер, ушундай кырсыктардан абайлаңыздар. Сиздер дагы ошондой бир жаман агрессияга алдырып, аялыңыздарды же болбосо бир болбогон эле нерсе менен ушундай аягы өтө жаман иш болуп калат да туугандар. Ушул аялдарды сыйлашты билели, ушул аялдарга урмат көрсөтүштү билели. Ооба, эгерде аял болсо ушунчалык эле баш бербей, ушунчалык эле аялдар чектен ашкан болсо, андай болсо сөзсүз түрдө биздин динибизде келет, ата-энесине тапшырып берели туугандар. Ошол ата-энесине апарып, биз жашай албайбыз чогуу депчи, мындай өлүм житим, мындай ушундай бир оор кырдаалдарга барбай элечи. Аллахым ар бир адамдарды ушундай жаман иштерден, жаман окуялардан сактасын туугандар. Барыңыздар, тынч болуңуздар. Эмне дейт? Элге уят болбойм деп ушунча унчукпай жүрдүм. Уже чыдамым бүттү. Канча жыл иштедим, Россиянын сууктарында иштедим. Боюмда барда ушу төрөгөнгө чейин иштеп жүрдүм. Ушунча кылган менетимдин бардыгы жок болуп, ушинтип жок болуп кетет деп эч оюма келбечи. Кылган менетимдин бардыгын кайненем менен мурдагы күйөөмө алдырып отурам. Эки балам менен эч нерсеси жок калдык. Канча иштеген болсом бардыгын кайненемдин счетуна салып которотмочумун банктан. Анда кастетим деп Москвага бардым жакында. Канча аракет кылдым. Насип кылбаса айла жок экен дечи. Үмүт деле кылбай калдым. Просто эзилип ыйлаганым бул үй үчүн, мал мүлк үчүн эмес. Бул мен балдардын тарбиясынан кечигип атам. Алардын балалык кезин көрбөй калтам. Алар мени көрбөй калтат. Кыргызстанда чет элдик аскердик базалардын жайгашышы керекпи? Чет өлкөлүк базалардын жайгашышы тилекке өтө каршы болот. Жакшы эмес, туура эмес. Ошон үчүн жанагы Ганси базасы жайгашканда биринчи күндөн баштап акыркы күнгө чейин каршы чыгып атканым ошонун себеп болду. Ошонун улам болду. Эгерде канттагы турган базаны айткан болсоңуз, канттагы базага Россия муктаж эмес, буга биз муктажбыз. Биз муктаж болуп келгенбиз. Себеп бул Россиянын базасы деп ойлойт көбү. Бул алты мамлекеттин базасы.
жамааттык коопсуздук кеңешине кирген өлкөлөрдүн базасы. Анын курамында биздин Кыргызстандын дагы курамы бар. Себеп КСБР деген бар. КСБР деген бул коллективная сила быстрого реагирования, ошого Кыргызстандын бир батальону кирет. Анын макамы такыр башка. Ошол база Орусиянын Кыргызстандагы күчүн арттырабы, таасирин? Ал базасы жок деле арттырат. Базасы жок эле. Эмне Кытай күндөн күнгө күчөп келатат, базасы бар үчүнбү? Же башка мамлекеттер күндөн күнгө күчөп атат, базасы бар үчүнбү? Жок. Андан объективдүү, субъективдүү көз караштар менен.